саламатсыздарбы? Ободо Лондон, BBC Кыргыз кызматы, студияда Акчолпон Койчиева. Элер алчына спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Европалык лидерлер Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди сактап калууга алпурушууда. Иран санкцияларды жеңилдетүү чаралары көрүлсүн деди. Мурда элдин каршылыгынан улам токтотулган соң Кытайлардын Мьянмада ири гидроэлектростанциясын куруусуна кайра жол берилиши мүмкүн. Кыргызстанда дагы глобалдык пластик өгөйүнүн четте турбайлы дегендер бар. Баткендик окуучулар таштандыны сорттоо ишин колго алышты. Иран менен өзөктүк келишимди сактап калуу аракетинде Европа мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Брюссельде жолугушуу өткөрүштү. 2015 жылы кабыл алынган келишим боюнча Иранга каршы санкциялар жеңилдетилип, өлкө өз кезегинде өзөктүк программасын кыскартмак. Бирок былтыр АКШ андан чыгып кеткен. Иран Европаны санкцияларды жеңилдетүүчү жигердүү чараларды көрүүгө үндөдү. Талдоочулар учурдагы Перс булуңундагы кризисти Ирандын талаштуу өзөктүк долбоору менен байланыштырып келишет. Эми Британия, Франция менен Германия 2015 жылы жетишилген келишимди сактап калууга аракеттенүүдө. Өткөн жылы Дональд Трамп келишимден бир тараптуу чыгып кетип, Иранга каршы санкцияларды жарыялаган. Тегеран болсо экономикалык жеңилдиктерди албагандыктан келишимдин милдеттенмелерин аткаруудан баш тартам деп эскертүүдө. Өткөн түнү Британия, Франция менен Германиянын лидерлери кайрылуу жолдоп, өзөктүк долбоор боюнча келишим жокко чыгарылган учурдагы коркунучтарды атап өтүштү. Европанын кубаттуу мамлекеттеринин лидерлери кызыктар тараптарды чечимдеринин кесепеттерин жакшылап ойлоп туруп кадам таштоого чакырды. Бул кайрылуу АКШнын лидеринин кыжырына тийиши ыктымал. Анткени Европа мамлекеттери Кошмо Штаттарынын Иранга карата катаал саясатын Тегерандын кадамы менен салыштырышты. Иран бир жылдан ашуун убакыттан кийин өзөктүк куралга жете алат. Демек келишимди сактап калууга дагы деле убакыт бар. Бирок абдан аз убакыт калды. Ал аз келгенсип, кече күнү Британиянын гезити жашыруун маалыматты жарыялады. Анда АКШнын лидери Трамп келишимге мурдагы президент Обама кол койгону үчүн гана аны четке какканы айтылат. Жашыруун маалыматты Британиянын АКШдагы мурдагы элчиси сэр Ким Дарак Британиянын мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсонго жана өкмөткө жөнөткөн экен. Борис Джонсон Ак үйдү келишимди урматтоого көндүрө алган эмес. Жашыруун маалыматтын ачыкталышында салыштырмалуу орчундуу көйгөйлөр бар. Маселен, учурда АКШнын жакынкы чыгыштагы саясаты кооптондурат жана дипломатиялык мамилелерди солгундатууда. Ирандын президенти АКШ санкцияларды алып, өзөктүк долбоор боюнча келишимди урматтаса, сүйлөшүүлөрдү улантууга макул экенин белгиледи. Бирок Вашингтон эч шарты жок учурда гана сүйлөшүүлөргө барабыз деп айтууда. Перс булуңундагы кризис чечиле элек. Европа мамлекеттери болсо абал колдон чыгып кете электе. Мунаса табууга умтулууда. Ирандын өзөктүк келишиминин айланасындагы талкуулар жана башка окуялар тууралуу жаңылыктарды уюлук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуй аласыздар. Телефондон бизди bbc-com/кыргыз деп издеңиздер. Кытай Мьянмада гидростанция куруу боюнча мурда токтотулган долбоорду кайра ишке киргизүүгө умтулуп жатат. 2011 жылы Бирманын өкмөтү коомчулуктун каршылыгын эске алып, дээрлик $4 миллиард турган долбоорду токтотуп койгон. Бирок Ан Сан Суу Чи айым жетектеген азыркы өкмөт бул боюнча чечим табууга киришкенде кайрадан аны токтотууну талап кылган чакырыктар айтылууда. Иравади дарыясынын башаты. Дарьяны Мьянманын кан тамыры деп аташат. Бул жакта аймактагы эң ири гидростанциясын куруу долбоору карама каршы пикирлерди жаратып келет. Жарлоо учурда өзүнүн жерине эң эле жакын бара алган жери мына ушул. Анын жери долбоор сунушталган аймактын ичинде калган. Жерин көрүп турса да аны иштете албайт. Жарлоо бул жерде дамба курулат деп көчүүгө мажбурланган миңдеген тургундардын бири. Митсан дамбасы жөнүндө сөз кылганда эле ыйлагым келет. Анын айынан азыр бардык нерседен кургалдык. Буга чейин биз өстүргөн жемиштерибизди жеп, эч нерсе сатып алчу эмеспиз. Азыр эч нерсе кыла албайбыз, дейт Жарлоо.
Эсептер боюнча бул станция курулуп бүткөндө өлкөдө азыр иштетилип жаткандан да көбүрөөк энергия чыгарат. Бул таза делген энергияга көпчүлүк муктаж. Бирок айлана чөйрөнү коргоочулар бул дамба орду толгус зыян алып келет дешеди. Биз бул жактагы токойдон ажырап калабыз. Ал өлкөдөгү бүтүн калган акыркы токой эле. Бул болсо өлкөнүн негизги дарыясы. Андыктан бул жер гана суу астында калбастан ылдыйкы агымда жайгашкандар дагы жапа чегет. Гидростанция бул дарыяны жок кылып коет. Аң Сан Сuu Чжи айым учурунда долбоорго каршы чыккан кыймылдын мүчөсү болгон. Бирок үстүбүздөгү жылдын башында долбоор жөнүндө билдирүү жасап, ал мурунку келишимдерди сактоо зарыл, болбосо өлкө өзүнө болгон ишеничти жоготуп, инвесторлор келбей калат деди. Серепчилер Аң Сан Сuu Чжи айым эки оттун ортосунда калды дешеди. Мьянмага көп инвестиция салып, негизги соода өнөгү болгон Кытай бул аймакта таасирин кеңейтүүдө. Качин эли бул аймакты ата бабасынан келген мурас деп эсептейт. Аны ырларында даңазалашат. Бул ырды ырдаганда көзгө жаш айланат. Эгер дамба курулуп калса, биз бул жерди эч качан көрбөйбүз. Суранабыз, тийбегиле. Иравади дарыясы түбөлүк ага берсинчи. Биз аны коргошубуз керек, дейт айылдын тургуну Лу Ра. Быйыл бүтүрүлөт деген бул ири долбоор ара жолдо турат. Кытайлар аны кайра баштоого кысым кылса, жергиликтүү коомчулук аны токтотууга күчүрөп жатат. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы эми күндүн башка кабарларын көрөлү. Түштүк Африканын экс-президенти Якоб Зума бийликте турганда коррупцияга аралашып, мыйзам бузган деген айыптарды четке какты. Ал 3 бай бир тууган Гупта үй бүлөсүнөн пара алып, өкмөттүк долбоорлорду ыйгаруу менен алектенген деп айыпталган. Тергөөгө жооп берген Якоб Зума бир тууган Гупталарды өзүнүн достору катары мүнөздөп, күнөөсүз экендигин айтууда. Президент Трамп улуттук азчылыктан чыккан Конгресстеги аялдар келген жагына кайтып барышы керек деп айтып алып, расист катары айыпталууда. Конгресстеги 4 аялдын 3-өө Америкада туулган, бирөө бала кезинде келип туруп калган. Сенаттын спикери Нэнси Пелоси президент Трамп Американы өңү актардын өлкөсүнө айланткысы келип жатат деп айтты. Америка менен болгон соода согушу басаңдабай, Кытайдын экономикасы 90-жылдардан бери биринчи жолу эң төмөнкү өсүштү көрсөттү. Расмий маалыматтарга караганда, дүйнөнүн 2-чи орундагы ири экономикасы өткөн жылы 6,2% гана өскөн. Аналитиктердин айтуусунда, Америка менен болгон соода согушу бизнеске тетири таасирин тийгизип жатат. Индия учарына 1 сааттан азыраак убакыт калганда техникалык проблемалардан улам айга спутникти учурууну кейинкиге калтырды. Индия айдын бетине спутникти кондурган 4-чү өлкө болууга умтулуп жаткан эле. Спутник качан учурлары жарыялана элек. Гонконгдун расмийлери каршылык акциясына чыккандар менен болгон кагылышууларда 20-дан ашуун адам жаракат алганын билдиришти. Дем алыш күн бир нече аптадан бери уланып келаткан демонстрациянын эң кандуу күнү болду. Гонконгдун лидери Кэри Лам айым зомбулукка барган демонстранттар иш жүзүндө козголоңчуга айланды деп билдирди. Каршылык акциясы кылмыш кылды деп шектелген кишилерди Кытайга өткөрүп берүүгө жол берген мыйзамдын айынан чыккан. Кыргызстандагы Тажик чегарасына жакын жайгашкан эң алыскы мектептердин биринде окуучулар айрым экологиялык маселелерди өздөрү чече баштады. Орто Боз айылынын окуучулары таштандыны сорттоп өткөргөн ишти колго алууда. Бул демилгени чоңдор дагы колдоп жатышат. Кабарчыбыз Руфат Эргешев баяндайт. Бул окуучулар желим таштандылардын айлана чөйрөгө зыянын жакшы түшүнөт. Ошондуктан кагазды, пластикти, тамак аш калдыктарын өзүнчө бөлүп сорттогон чакаларды орнотуп жатышат. Алар иш баштоого кеткен каражатты бейөкмөт уюмдарга долбоор жазып утуп алышкан. Эң жакшы жери биз урнага только кагаз салып, ал кагаз топтолгондон кийин аны мындай ала турган жерлерге сатып туруп, ошол мектепке пайда көрсөк болот. Айлана чөйрө дагы таза турат. Азыркы учурда дүйнөдө буюмдарды кайрадан иштетүү боюнча
мындай жумуштар чыгып жатат. Биз дагы Кыргызстандын алыскы аймагында чек арада жайгашкандыгыбызга карабастан биз дагы ошол көйгөйлөрдү жөн көрүп жатабыз. Пархаттын жана анын досторунун тамак аш калдыктарын өзүнчө жыйнап, андан жер семирткич чыгарып, мектептин короосуна иштетүү планы бар экен. Кыргызстанда желим таштандыларды иштеткен ишканалар саналуу болгон үчүн бул соңку жылдары олуттуу көйгөй болуп калды. Жарандык активисттер бул маселеге мамлекеттик деңгээлде көңүл бурууну талап кылып келишет. Акыркы учурларда жеке демилгелердин арты менен өлкөнүн ар кайсыл аймагында таштандыларды сорттоп, аны кайра иштетип жаткан жайларга тапшыруу колго алынууда. Бирок ошол эле учурда эл ичинде желим таштандылардын зыянын түшүнүү деңгээли жогору деп айтууга болбойт. Сиздер көрүп жаткан BBC программаны улантабыз. Instagram социалдык тармагын достор менен сүрөт бөлүшүү үчүн гана колдонуу керекпи? Учурда ар кандай кошулмаларды колдонгон сүрөтчүлөр тобу чыгармаларын Instagramда көрсөтүүгө өтүштү. Кабарчыбыз Италияга барып, ошондой сүрөтчүлөрдүн бирине жолугуп келди. Simona Vitsani италиялык сүрөтчү. Ал үч ченемдүү сүрөттөрүн социалдык тармакка жайгаштырат. Анын максаты сүрөттөрдү чындыкка жакын кылып көрсөтүү. Simona эмгектерин Instagramга жайгаштырып турат. Себеби көпчүлүк колдонуучулар кооз сүрөттөр, видеолорду көрүшүп таң калган ой-пикирлерин калтырып турушат. Ал өз жашоосун, саякатын, эс алуу күндөрүн тасмага түшүрүп, анан ага санариптик эффекттерди кошот. Каарманыбыздын айтымында негизгиси үлгүсү, структурасы жана формага келтирүүдөн сырткары, анын жарыгы өтө маанилүү. Эгер эффекттин ичиндеги жарык үч ченемдүү көрүнүштүн ичиндеги жарыкка дал келбесе, анда ал реалдуу көрүнбөй, жасалмадай болуп калат. Мисалы, өзүм бир көрүнүштү жасоо үчүн видеого тартам. Андан кийин ошол айлананын көрүнүшүн ар тараптан тартып алам. Анткени ошол ыкма менен жарык алса болот. Жасаган көрүнүштүн ичине томпоюп тургандай бир нерсе коем. Ошондо жарык реалдуудай көрүнөт. Өзүмдү сүрөтчүмүн деп эсептебейм. Башка бирөө мени сүрөтчү десе сүйүнөм. Мен сюрреалистмин же ошол сыяктуу. Бирок мен компьютер ойногонду жакшы көргөн жигитмин. Жана жаңы техниканы, жаңы стилди, дүйнөнү жаңы көз караш менен көргөндү жактырам. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Теннисте Новак Джокович атаандашы Роджер Федерерди 5 сетте утуп, Уимблдон чемпиону наамын сактап калды. Дүйнөлүк биринчи ракетканын бул жеңиши Уимблдон тарыхындагы эң узакка созулган таймаштын жыйынтыгы болду. Оюн 4 саат 57 мүнөткө созулду. Сербиялык оюнчу 16 жолу чоң шлемди утуп алган. Формула 1-де Льюис Хэмилтон Силверстонда кызуу өткөн жарышта 6 жолу Британдык Гран-прини утуп алып, өмүрүмдө 1 жолу жеңгенде болуп жатам деди. Ошентип ал атаандаштарынан 39 упай алдыда турат. Мерседестеги командалашы Вальтери Ботас 2-чи, ал эми Ферраридеги Чарльз Леклерк 3-чү келди. Футболдо Африка улуттар кубогунда финалында Алжирия менен Сенегал беттеше турган болду. Алжирия жарым финалда Нигерияны 2-0 эсеби менен уткан. Рияд Марес кошумча убакыттын 5-мүнөтүндө 2-чи голду киргизген. Сенегал болсо 1-0 менен Тунисияны утуп алды. Финалдык таймаш жума күнү Каир шаарында өтмөкчү. Жаңылыктардын соңунда Парижде Бастилия күнүн белгилөө учурунда эң соңку аскердик технологиялык жабдууларды көрсөтүштү. Бирок чогулгандардын аскердик жабдуулар эмес, учкан киши баарынан көп кызыктырды. Бир катар европалык лидерлер менен отурган Француз президенти Эммануэль Макрон дагы көзүн албай карап турду. Парадда түркүн дрондор жана мини унаалар дагы көрсөтүлдү. Ошентип учкан киши дагы реалдуулукка айланды. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарек bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан соңку жаңылыктарды таап окуп, бүгүнкү радиосу уксаңыздар болот. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.